18 декабрга карата күндү маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бүгүн 18 декабрда Жогорку Кеңештин комитет төрагаларынын орун басарларын шайлоодо эл өкүлдөрүнүн ортосунда кайым айтышуу жүрдү. Алгач депутат Элвира Сурабалдиева төрага Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, төраганы жана орун басарларды шайлоодо альтернативдүү талапкерлер көрсөтүлбөгөнүнө көңүл бурууга чакырды. Сурабалдиева комитет төрагасынын орун басарларын шайлоодо аймактык жана башка бөлүнүүчүлүккө жол берилгенин белгилеген. Урматтуу төрага, кечээ биз деген төраганы сизди орун басарларын, комитеттердин төрагаларын без альтернативна шайлап бердик. Бүгүн болсо комитеттердин орун басарларын шайлоо коюп турсуздар. Кечээ диктатура, бүгүн демократия болуп калыптыр. Кандидаттардын ортосунда, депутаттардын ортосунда деген ызы чуу чыгарбай, кечээөнкү жолуңар менен эле без альтернативна кандидаттарды белгилеп коюңуздар деп мен суранат элем. Сиз тиякта сүйлөшкөнчөктү, биякта ызы чуу болуп атат. Раз уж решили пойти путем диктатуры в парламенте, идите до конца. Бүгүн биякта деген азыр орун басарлары деп, биякта эл түштүк түндүк болуп, ака ука, эже сиңди болуп бөлүнүп атабыз. Туура эмес болуп атат. Комитеттердин төрагаларын шайлап атканда сураган жоксуңар. Вицелерди шайлап атканда сураган жоксуңар. Төраганы сунуштап атканда бир да альтернативдүү кандидаттарды чыгарттырган жоксуңар. Азыр болсо биякта орун басарларын жаңы келген депутаттар вы еще не разобрались, но булардын деле ой пикири бар да. Же кайрадан шайлоо кылып туруп, кайра барыңарды шайлайлы, же кечээөнкүнүңөрдү улантып туруп, бүгүн деген ызы чуу чыгартпай, нормально, культурно бүтүргүлө. Төрага болсо Элвира Сурабалдиева эч бир депутаттык топко кирбегени үчүн акыркы чечим менен таанышпай калганын айтып, эч кандай бөлүнүүчүлүк болбогонун, түндүк түштүк деген маселени көтөргөндүн өзүнүн жоопкерчилиги бар экенин эскертти. Мен да сизге айтып коет элем, түндүк түштүк тиги бу деген маселе бул жерде болбош керек. Бул маселени көтөргөндүн өзүнүн жоопкерчилиги бар. Эч кандай андай сөздөр бул бийик трибунадан, парламенттин жыйындар залынан мындан кийин айтылбаш керек. Сиз ага жол бербеңиз. Мунун жоопкерчилигин өзүңүз жакшы билесиз. Эч кандай андай бөлүнүү жок бул жерде. Эми анча-мынча сөздөрдү бул жерде расмий түрдө микрофондо айтыштын кажети жок. Сурабалдиева болсо бири-бирибизге комментарий берүүдө урматсызды эске алалы деген сунушун билдирди. Мен сизди кесиптеш катары сыйлайм. Бирок мен сизден суранат элем. Бирибизге мындай комментарий берип атканда деле байкап сүйлөңүздөр. Мени коркутпаңыздар. Биринчиден. Мен түшүнүп атам. Эң жогорку тепкичтин бийлигин будаган бирөөсү сиз болуп атасыз. Бирок калыс оюн, калыс ой пикир болуш керек. Сыйлап, урматташ керек бирибизди. Анан мен айткан сөздү биякта кээ бир депутаттардын может айтканга настроениясы жетпей жатабы, даремети жетпей жатабы, духу жетпей жатабы, менде андай бар. Мен ачык айткан депутатмын. Ачык айтып атам сизге. Анан мени мажбурлап бул фракцияга же тигил фракцияга кир деп сиз мажбурлай албайсыз. Мени шайлаган элим бар. Жогорку Кеңештин 8-чакырылышы кечээ 17 декабрда ант берип, мандат алып, төраганы, анын орун басарларын, 8 комитеттин төрагаларын шайлап алган соң, бүгүн өз ишин баштаган. Парламенттин 18 декабрдагы жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу жалпы жыйындарга жана комитеттин отурумдарына катышпаган депутаттардын маянасы кыркыла турганын эскертти. Комитеттин жыйындарына активдүү катышыңыздар. Анан дагы бир эскертүү иретинде айтып коеюну, эмки жумада каралуучу маселелер абдан көп. Билесиздер, Жогорку Кеңеш шайлоого кеткенине байланыштуу пленардык жыйындар өтпөй, комитеттердин жыйындары өтпөй, көптөгөн зарыл мыйзам долбоорлор бүтүп турат. Экономикалык мүнөздөгү бир эле учурда 3 окууда кабыл ала турган мыйзамдар турат. 2026 жылдын мамлекеттик бюджети, республикалык бюджети турат. Ошон үчүн сиздерге эскертүү, кийинки жумага эч кандай иш-чара өзүңөрчө койбоңуздар. Пленардык жыйындарга дагы, комитеттин жыйындарына дагы активдүү катышыңыздар. Тартип катуу болот. Келбеген депутаттарды биз маянасынан кыркабыз, коомчулукка жарыялайбыз. Себеби жок келбеген депутаттарды. Мына элдин ишенимин алып, элдер, шайлоочулар сиздерге ишеним берди. Ушул биздин округтун маселесин ошол жерде айтып деп активдүү болуңуздар деп. Эгерде активдүү катышпасаңыздар, биз массалык маалымат каражаттарына
берип турабыз. Шайлоочулар билсин кимдин депутаты кайда себепсиз жүйөлүү себептери жок жүрөт. Ошон үчүн барыңыздар, активдүү болуңуздар. Урматтуу депутаттар, сиздерден сураныч. Эске салсак, жогорку кеңеште 5 депутаттык топ түзүлүп, ага 84 депутат мүчө болду. Депутаттар Элвира Сурабалдиева, Эрлан Көкүлов жана Болот Ибрагимов эч кайсы депутаттык топко кирген жок.